Арча түтөтү. Илгери бир абышка кемпир жашаган экен. Экөө көп жыл балалуу болбой жүрүп, карыганда уулдуу болушат. Маңдайга бүткөн жылдызыбыз, башыбызга күн түшсө сүйүнөр меделибиз. Эриккенде жарпыбызды жазар эрмегибиз деп баланы канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттурбай, суук көздөн оолак тутуп эресиге жеткиришет. Бир күнү баласы отунга кетет. Үйүнө келсе, энеси катуу сыркоолоп төшөктө жатып калган болот. Эненин оорусу күн өткөн сайын күчөп, ал өңүнөн кетип саргайып, күндөн күнгө арыктап, кичирейип калат. Уулу атасынын кеңеши боюнча бир дарыгерди таап келет. Дарыгер кемпирдин тамырын көрүп, бул ооруга бир гана dawa бар. Ал мүрөктүн суусу. Ошону ичирсең, энең эч качан оорубай жашарат, дейт. Аны көп жер кыдырып, бир булактан табаарын айтат. Ошол күнү эле бала алыс сапарга аттанып, жер кезип, булакты издеп жөнөт. Акыр табат. Сууну алып үйүнө келет. Жер кезип, суу ичип, көп күн уйку бетин көрбөгөн бала чарчап бир бактын түбүнө келип уктап калат. Байкоосуздан энеси үчүн алып бара жаткан баягы өмүрдүн суусун төгүп алат. Алагы отуруп, бир бактын тамырыны жетет. Мүрөктүн суусуна суугарылган бул арча дайыма жашарып, өлбөс бакка айланат. Сууну төгүп алганын көрүп, бала аябай өкүнөт. Бирок ушул суудан арчанын көгөргөнүн көрүп, анын жалбырагынан үйүнө алып келет. Келсе, энесинин абалы андан да начарлап, өлүм алдында турган экен. Бала баягы алып келген жалбыракты үйүнүн ичине түтөтүп, энесине жыттатат. Бул мүрөктүн суусун ичкен касиеттүү дарактан dawa таап, эне оорудан бат эле айыгып кетет. Мына ушундан улам адамдарды түрдүү оору сыркоолордон, капыстан келген кайгыдан, чертип келген кырсыктан алыс болуш үчүн арчанын жалбырагын түтөтүү салты калган экен.